Каяктал тергөөчү, баргандай тергөөчү Кыргызстанда Жапеков деген. Мен өмүр көргөн эмесмин андай тергөөчү. Бул түздөн түз мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Урматтуу судьялар, урматтуу журналисттер, кантип мени көрбөгөн тергөөчү менин укугумду тааныштырат, кантип мени көрбөгөн тергөөчү мени камайт. Бул түздөн түз мыйзамды бузуп аткан нерсе, көрүнүш. Буга соттор эгерде албетте адилеттүү болсоңор баа беришиңер керек, дагы чечим чыгарышыңар керек. Бирок тилекке каршы мен сотторду билем, тилекке каршы биздин укук коргоо системасын билем. Алардын бардыгы бүгүнкү күндө бийликтин буйругун аткарат. Ошондуктан кандай чечим чыгарат мен алдын ала билем. Ошон үчүн түрмөгө отурууга кийим кечемди алып биринчи облус барганда эле даярданып чыгып кеткен билем. Урматтуу судьялар, баары бир үмүттеген акырында өлөт, баары бир үмүттеген жашайт. Эгерде силер адилеттүүлүктү тутутпай турган болсоңор, силер акыркы чекитсиңер. Президентке барбайт эл, башка жака барбайт. Кыйналганда эл сотко келет. Эгерде сотко келгенде дагы адам адилеттүүлүк таппай турган болсо, үмүттүн бардыгы жарылат, дагы адамдар ошондон кийин гана радикализацияга барып атат. Эмне үчүн бизде кайра переворот туруп алып атат?